Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен Рамазандын акыркы 10 күндүгү жөнүндө сөздөшкүм келип атат. Аллахтын мээримдүүлүгү чексиз. Улуу жаратуучубуз белгилүү бир убакыттарды белгилеп, кыска аралыкта пенделерине эс элеген соопторду табууга мүмкүнчүлүк түзүп коет. Мисалы, Рамазан айы. Айлардын султаны болсо ошол ыйык Рамазандын ичинде дагы анын акыркы 10 күнүнүн өзгөчө орду бар. Кала Айша мындай деп бизге айткан: Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам яджтахиду фил ашир ал авахири ма ла яджтахиду фил гайри. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Рамазан айынын акыркы 10 күнүндө мурунку күндөрдөн аракет кылбаган ибадаттарга катуу бел байлап аткарганга аракет кылчу деген. Имам Муслимдин риваятында. Демек биз дагы акыркы күндөргө жакшы иштерге умтулушубуз керек. Көп сооп тапканга, ибадат кылганга, Куран окуганга, намаз кылганга, түнкү намаздарыбызды күчөтүшүбүз керек. Урматтуу момун мусулмандар, кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Акыркы 10 күндүктө кадыр түндү тапканга насип кылсын Аллахым. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.